Буга чейин 6-класстын окуучусу тамыз алып атат деп чыгарылыш сиздерге жарыялаганбыз. Mo контейнерде жашап атабыз. Үйдү бүтүргөндөн кийин үйгө жашамак биздин күчүбүз жетпей атат. Кыргыз элим силерди ашарга чакырам. Койганбыз. Апам заливкасын даярдап берген. Мен ташып, анан жездем менен эжекем койгон. Бүгүн курулуш материалдарын алганы келип турсу, Нургел кандайсың? Үйүбүз башталды, сүйүнүп атабыз. Силер аркылуу ушу Сокол медиа аркылуу интернет баракчасынан көрүп жардам берели деп ушу чатырын жаап бергенге сөз бердик. Ороз айында бекер жаап бергенге чечтик да ошону. Где-то 120 миң сом тегерек болмок да. Бургерде өзү ушул өңдү тандап атат. Сапаты да жакшы экен. Россия мамлекетинен чыккан. Ооба, ал деле ошо жакшысын алып атасың. Аракет кылып атасың. Достор, биз курулуш материалдарын алып жаткан Амирстрой базасынын администрациясы менен да жолугуп калдык. 120 миңге чейин болушу чөчүп бердик. Жеткирип, доставка жолдору менен кошо кылып бердик. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай дубал тургузулуп, чатыры жабылып калды. Жакынкы күндөрү Нургелдинин үйү бүтүп калат деген ишеничтебиз. Ыйык Рамазан айында сиздер дагы да болсо Нургелдинин үйүн бүтүүсүнө жардам берем десеңиздер, алдыда турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды салсаңыздар болот. Реквизиттердин баардыгы Нургелдинин апасына тиешелүү. Салам достор, Сокол медианын каталуучулары, буга чейин 6-класстын окуучусу тамыз алып атат деп чыгарылыш сиздерге жарыялаганбыз. Азыр Нургелдинин жанына келип калдык. Бүгүн курулуш материалдарын алганы келип турсу, Нургел кандайсың? Жакшы. Ден соолуктарың кандай? Жакшы. Үйүң бүтүп атканына кубанып атасыңбы? Ооба. Бул жерге эмнеге келдиңер? Листтерин алганга келгенбиз. Апаңан да бир эки ооз сөз сурайлы. Эже саламатсызбы, кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Баягы сезимдериңиздер кандай болуп атат? Үйүңүздөр улам бир четинен бүтүп аткан сайын сүйүнүп аткан болушуңуздар керек. Үйүбүз башталды, сүйүнүп атабыз. Ошо лист алганы келдик. Ошо кыргыз элиме рахмат. Ушунчасы кылгандарга. Орозорлор кабыл болсун. Байкелер, усталар келди, аларга да рахмат. Байкелерден дагы бир эки ооз сөз сурайлы, анда кимсиздер сүйлөшсөк сезме? Саламатсызбы байке? Саламатчы. Сиздер Нургелдинин үйүн тамын ошондо чатырын бекер жаап беребиз деп өздөрүңүздөр кабар алышкан экенсиздер. Нургелдини каяктан таап калдыңыздар, кантип көрүп калдыңыздар? Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Нургелдин ушу силер аркылуу ушу Сокол медиа аркылуу интернет баракчасынан көрүп анан ошого бир аз болсо дагы жардам берели деп ушу чатырын жаап бергенге сөз бердик. Анан ошого буюрса ошол күн буйруптур. Анан келип ушул чатырын алганы келдик азыр буюрса. Анан чатырын жаап бергенге ушул ыйык Рамазан айында жаап берели деп чечтик да, балдар болуп. Деги айтсаңыз, баягы тамдын чатырын жаабуу үчүн устанын акысы канча сом болуп калат бул жол менен? Эми устанын акысы бул жерде бир где-то 120 миң сом тегерек болмок да. Анан ошону Ороз айында бекер жаап бергенге чечтик да ошону. Сиздер ошондо 4 адам болуп иштейсиздер, 4 адам болуп. Биргеликте барыңыздар Нургелдинин тамын чатырын жаап берели деген экенсиздер. Ооба. Силерге да рахмат, ушу Сокол медианын журналисттерине ошону уюштуруп, силер аркылуу көрүп калдык, анан ошого жардам берип атабыз. Буюрса бүгүн баштасак бир 2-3 күндө бүтөбүз. Анан ички жумуштар кылат экен, ички жумуштарын дагы ошо көп бизнесмендер ошолор келип жардам беребиз деп, терезелерди салып беребиз дегендер бар экен. Ошону эмес менен буюрса быйыл бүтүп күзүндө кирип калат да Кудай буюрса. Биздин көрүүчүлөргө деле кызык болот болсо керек, өзүңүздөр жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Төртөөңүздөр дайыма чогуу иштейсиздерби же сиздердики фирма болуп калабы? Жок, биздики мындай жеке менчик эме, анан 10-15 жылдан бери ушу жалаң чатыр жаап иштейбиз, жалаң крыша жаап. Ошо. Сиздердин Instagram баракчаңыздар болсо, анда биз алдына жазып өтөп эле. Биздин көрүүчүлөр дагы жакшы усталарды издеп аткан болсо, сиздерге чалып байланышат. Чоң рахмат силерге да. Сиздерге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз курулуш материалдарын алганы атайын ушундай базарга келип калдык. Нургелдин менен биздин усталар менен биргеликте кирип, Нургелдиндин үйүнө кандай курулуш материалдар керектелет жана эмнелерди Нургелдиндин үйүнө алып барабыз, биргеликте чогуу көрөлү. Азыр курулуш материалдарын баарын ташуучу унаага жүктөп, баягы Нургелдиндин үйүнө барыбыз, чогуу барабыз. Жүрүңүздөр, анда кеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Нургелдинин чатырына жабуучу курулуш материалдарын тандаганы келдик. Кайсысын тандадыңыздар беке? Бургерде өзү ушул өңдү тандап атат. Сапаты да жакшы экен. Россия мамлекетинен чыккан лист экен. Буюрса ушуну алган табыз азыр. Канча лист керектелет экен? Мындан 110 квадрат алабыз да. Анан комплектүүчүлөр бар, конек, картоз кыштары бар, суу аккычтары бар.
ошо барып чогуу калабыз буюрса. Нургелдиге өзүнө ушул жактыр. Келебей Нургелди. Өзүңө жактыбы ошол? Өзүң тандадыңбы? Бүгүн канчада келдиңер бул жакка? Эртеле келдиңер да? 8:30 бери чогуу жүрөсүздөр. Байке, бул жакка эмнеге келдик? Айтып койсоңуз. Бул жакка жана крышасын бекиткенге шуруптарды алгандабыз. Анан семечка, шуруп, силикон дегендер керектүү нерселерди. Алда сапаты менен бөлүнөбү? Ооба, алды эле ошо жакшысын алып атасың. Аракет кылып атасыз. Аракет кылып. Достор, биз курулуш материалдарын алып жаткан Амирстрой базасынын администрациясы менен да жолугуп калдык. Алар бизге сонун арзандатуу кылып беришти. Байке, өзүңүз да бир эки сөз сүйлөп кетсеңиз. Ассаламу алейкум достор. Ушундай кайрылуу болуп калыптыр. Нургелди деген бала той семьясы менен ушундай нуждающий болуп калып. Курулуш маркеттен курулуш товарларына ушундай арзандатуулар кылып бердик. 135 миң болгон экен, ошо 120 миңге чейин болушунча түшүрүп бердик. Жеткирип, ошо доставка жолдору менен кошо кылып бердик. Аман эсен үйүн бүтүрүп болсун. Ошо ороз айында кимде ким жакшы иш кылам десе, ошо Нургелдинибизге жардам берсеңиздер болот. Баягы ороз ай жакшы ай дейт. Аллах таалам баарыбызга жакшы иш кылгандарга мүмкүнчүлүк берсин. Биздин ишканабыз Амирстрой мега деп айтылат азыр. 7-8 жылдан бери иштейбиз ушул жерде. Мына 1-2 жыл болду ушул жак расширение болуп, ушул жакта строй маркеттерибиз бар. Биз Кара Балта шаарына жайгашканбыз. Жана Кара Балта шаарынын тургундарын баарын ушул магазинибизге чакырабыз. Биз азыр Нургелдинин үйүнө келдик. Бул жакта чатырын жаап башташты. Буюрса бат эле бүтүп калабыз деген үмүттөбүз. Биздин усталарыбыз да токтобостон иштеп атышат, Нургелди. Сүйүнүп атасыңбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Үйүбүз мына 4 дубалы көтөрүлүп, уже крышасы жабылып, усталар келип, сиздерден дагы жардам сурап атабыз. Сиздердин акчаңыздарга Ыйык Рамазан айында. ыйык Рамазанда сиздерден дагы бир жолу жардам. Ошол сиздерди кашарга чакырабыз. Бүтүп да калды, ошо бүтүргөнүнө жардамга чакырабыз сиздерди. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин ар бир салган акчаңыздар отчет катары баарын тартып турабыз. Буюрса, мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай дубал тургузулуп, чатыры жабылып калды. Жакында айнек алып келип дагы беребиз деп биздин катталуучуларыбыздын бири чалган экен. Эшигин дагы бир байке алып келип берем деп сөз берген экен. Буюрса, жакынкы күндөрү Нургелдинин үйү бүтүп калат деген ишеничтебиз. Ыйык Рамазан айында сиздер дагы да болсо Нургелдинин үйүнүн бүтүүсүнө жардам берем десеңиздер, алдыда турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды салсаңыздар болот. Реквизиттердин баардыгы Нургелдинин апасына тиешелүү. Дагы бир жолу кыргыз элим, ошо үйдүн бүтүшүнө аз калды. Ошо эшиктер, айнектер, шыбагандарыны бүтүрүш керек. Ошо эшик, айнектери, анан жана заливка дейт. Заливкасыны ошо жардам берем деген усталар болсо, сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Ыйык Рамазан ороз айында сиздердин эмеңиздерге муктажбыз. Жалпы жардам берип коюңуздар. Аз калды буюрса. Кыргыз элим сиздерден айланса болот, дагы бир аз жардам берсеңиздер. Ушунчасына рахмат, сиздерге да баарыңыздарга жалпы сиздерге таазим кылып, сиздерден муктажмын. Москвадан да кыргыз элим сиздерге да рахмат, сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушу баары жалпы бүт чет мамлекетте ошо кыргыз элиме рахмат. Сиздерден дагы бир жолу муктажбыз. Ошол ушунчасы бүттү, дагы азы калды. Көбү кетип, азы калды. Ошого салымыңыздарга муктажбыз.